Өтө каттуу стресстен чыгуунун 5 жолу. Биринчиси зикир кылуу, Куран окуу. Күн сайын 10 беттен Куран окутурсаңыз, 2 беттен баштап 10 бетке чыгып алсаңыз болду. Сизди Куран стресске, депрессияга түшүрбөйт эч качан. Күн сайын эрте таңкы кечки зикирлерди кылып турсаңыз, стресс деген нерсени билбейсиз негизи. Бүгүн мусулман адамдар көпчүлүгү стресске, депрессияга түшүнүп атат. Мусулманга стресс, депрессия бул алыс нерсе. Психологко эч качан барбайт, эшигин какпайт мусулман киши. Бул нерселерден алыс бол, бул нерселерге жакын бол. Качан сен зикир кылсаң, Куран окусаң, бул нерселер, стресс, депрессия деген нерселер келбейт сага. Ал эми экинчиси, ар дайым спорт менен машыгуу. Күн сайын бир убакытты бөлүп кой, 45 мүнөт, 50 мүнөт. 1 саат убакытты аябайт да ден соолугунан, өзүдөн 45 мүнөт убактысын аябайт. 1,5 сааттык кинону кеңири көрүп отура берет. Телефонго кеткен убактың сара эсеп салып көрсөң канча? 1 саат убакытты бөлүп кой спортко. Спорт мындай сөзсүз түрдө качка бериш, 200 килограмм көтөрүш эмес. Жөн эле чуркаш, жөн эле сейил бактарга чыгып айланып басып келиш. Спорт. Ал эми үчүнчүсү, үй бүлө менен, өзүң сүйгөн адамдар менен болуу стресстен арылтат экен. Билесиңби, эски айылдаш досуңду көрүп калсаң канчалык сүйүнүп, кубанып, жаштыкты эстеп сүйлөнүп, жаштыкты эстеп күлүп отуруп каласың. Ошо жакындарың менен болуу стресстен арылтат экен. Бүгүн жаштар эмне үчүн стресске түшүп атат? Алардын көргөн уятсыз фильмдер тестостеронду түшүрөт, калоону жоготот, баягы иш кылгысы да келбейт. Эч нерсе кылгысы келбей, ушул зеригиштүү жашоодо тумандын ичиге кирип алып, өзүнүн рахатына өзү батып жүрөт, өзүнүн ойлору менен. Реал жашоо жок да ал жерде. Ал эми төртүнчүсү, максаттарың бар, ага аракет кыласың, ага жеткенге аракет кыласың. Бир жыртык сумкаң болсо дагы үмүт менен турасың саарлап. Кечкурун миңдеген ойлор менен жатып, саарлап үмүт менен ошого жетем деген ойлор менен турасың дагы, эч кандай стресс, депрессия келбейт. Ал эми бешинчиси, ыйлоо. Көп адам ыйлабайт. Эркектер эркек болуш керек, ыйлабаш керек дейт, бул туура эмес. Жаш балага дагы эркексиңби, ыйлаба деп кээ бирөөлөр айтканы болуп калабыз. Негизи ыйлагысы келген учурда эркек дагы ыйлап алыш керек. Ыйлап алыш керек, чыгарыш керек. О, менмин деген эркектер ыйлаган. А сенсин деген эркектер жөн эле ыйлашыбыз керек. Кээде ыйлаган туура. Деп көз жаш чыгып кетип атса дагы билдирмемиш болуп, баарына реклама кылып, плашатта ыйла деп аткан жерим жок. Жай намазда ыйла. Ыйлай турган учур ошол жер. Бүгүн негизги жалкоолуктун, негизги стресс, депрессияга түшүүнүн себеби жалкоолук болуп эсептелет. Бекерчилик. Бекерсиң, жалкоочусуң, сага сүйүү келет, кыздар эсиңе түшөт, бирөө менен сүйүшөсүң, ал таштап кетет, стресс болосуң, депрессия болосуң. Жалкоо адам, бекерчи адам стресс, депрессия менен күрөшөт. Эгерде чындап эркек адам болсо, ал максаттары жолундагы тосуктар менен күрөшөт.